Салам достор, сиздер менен окутулуу көнүгүүлөр. Бүгүнкү практикабыздын темасы англисче убакытты айтуу. Эң биринчиден дефтер жана калем даярдап алыңыз. Видеону пауза койгонду унутпаңыз жана менин артыман кайталаңыз. Биринчи көнүгүү боштуктарды толтуруу. Бул жерден боштуктарга in, at же болбосо on убакыт предлогун коюңуз. Мисалы, on 3rd of June. Эми видеону паузага коюңуз дагы тапшырманы аткарыңыз. Туура жооптор болсо мындай болот. In the evening, at 15:30, on Wednesday, in 1989, on Thursday. Экинчи көнүгүү. Кайрадан эле боштуктарды толтуруу. Бул жерден сүйлөмдөгү боштуктарга тиешелүү убакыт предлогун коюңуз. Эми видеону паузага коюңуз дагы тапшырманы аткарыңыз. Туура жооптор болсо мындай болот. I have a dentist appointment at 2 o'clock. We usually go on vacation in the summer. The meeting is on Friday. The movie starts at 7:30 p.m. I like to go for a walk in the morning. Үчүнчү көнүгүү. Кайрадан эле боштуктарды толтуруу. Бул жерден биз билгендей эле in, on, at предлогдорун боштуктарга коюп чыгабыз. Видеону паузага коюңуз дагы тапшырманы аткарыңыз. Туура жооптор болсо мындай болот. The concert is on Saturday night. I always go for a walk in the evening. The park opens at 6 o'clock. We have a meeting on Friday. She has a lesson at 2 p.m. We usually go skiing in winter. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.